Жогоруда берилген теңдеменин маанилерин аныкта. 4x квадрат барабар 52. Бул жерде x белгисиз. X-ка биз кандай маанилерди бере турган болсок, анда бул барабардык туура болот. Аны аныктап көрөбүз. Анда кайра жазып алалы. 4x квадрат барабар 52. Бул жерде x-ти табуу үчүн бул барабардыктын сол жагындагы 4кө бөлүп алабыз, оң жагындагы 4кө бөлүп алабыз. Анда бул жерде 4төр кыскарып кетет. Бизде калды x квадрат барабар 52-ни 4кө бөлсө, ал 13кө барабар. X квадрат 13кө барабар болсо, анда x канчага барабар? Анда x барабар минус же плюс тамыр астында 13кө барабар. 13тү тамырдан чыгара турган болсок, ал минус сандагы болушу мүмкүн, же плюс сандагы болушу мүмкүн. Анда жоопторду карап көрөбүз. X барабар 13кө дейт. Бул жооп туура эмес, себеби x тамыр астында минус же плюс 13кө барабар. Анда бул жооп туура эмес. Кийинки жоопту карап көрөбүз. X минус 13кө барабар, x плюс 13кө барабар дейт. Бул жооп дагы туура эмес, себеби x тамыр астында 13кө барабар. Ал эми кийинки жоопту x барабар тамыр астында 13 дейт. Бул жооп дагы туура эмес, себеби x минус тамыр астында 13 же плюс тамыр астында 13кө барабар. Ал эми акыркы жоопту x минус тамыр астында 13 же болбосо x тамыр астында 13кө барабар дейт. Демек, бул жооп туура.